Экинчиден анамча кыздар чокул болуп калышы кыйын. Карыялар үйүнө кетип калган, апасын кетирип берген деп балама асылса, сен ар соккуну жеп балаң кайгыртып анан чыгат. 60ка чыгып да адам ажырашабы? Анан бир ай иним үйдөн кетирбей койду да, барбайсың, мен суу ичсем суу ичип, жакшы иним бар, өмүрүн берсин, ушу кошкон менен кошо барсын. Бизге жардам кылып жүрөт апам. Кимдин апасы ушинтип ушундай ишке бара алат? Ак көйлөк кийген бикеч, келемин сени издеп, келсе де ошол майрам. Президенттерибиз, эмнелерибиз бардыгы ушу иштеген депутаттарга дагы Кудайым күч-кубат берип, акылын корчук кыла берсин. Артын карап, элин ойлой берсин. Буга чейин ойлобосо, мындан кийин сезим берип, карап ойлосун. Майрамыңыз менен келетмин. Ой, Кудай жалгасын. Кудай жалгасын, чогуу болсун, рахмат. Сонун красавица апа экенсиз го? Келсеме, сиз башынан болсун. Эмне болуп келдиңиз буяка? Канча жыл болду? Келгениме 5-6 жыл болуп калды. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Жылын тактап койбойм да такыр ушунун. Эмне болуп келдиңиз буяка? Бул жака кыздар, бул жөнүндө көп мен ушундай силердей кыздарга жооп бергенмин да. Мынабу көзүм 6 айдын ичинде көрүүдөн калып калдым да мен. Бир 56-57 жаштарда элем. Андан кийин бир аз үйдө чыгаша болуп калды. Адамдын да чыгашасы болот экен. Анан эми мына ошондон бир аз мына көтөрбөй, үйдө бейтынч болуп, анан өзүм бир аз өйрөлөкмүн да. Мен ошол эмнеге барамын, өкмөт карайт мени, эми мындай эл менен боломун деп ошентип, эми бул узагыраак эмне да, аны мындай жөн отурганда айтып бериш керек. Анан ошентип, анан бир жыл бу жерде анда Курманалиева директор эле. Интернет аркылуу кызым сүйлөшүп, кыз бала боркер болот экен, ушу менин көнүмө карап, эмне кылды да, ким угат, эч ким укпайт. Анан ал Серафимовкага жайгашып которуп алам деп, анан Серафимовкада бир жыл жашадым, жакшы жашадым, ай. Анан бир жылдан кийин бияка Курманалиева котортуп алдым. Абдылдаева котортуп алды. Ошондон бери ушул жерде мына жакшы күндөрдү көрүп келатам. Өзүм Жалал-Абадтан, Кочкор-Атадан, Нефтяный городоктон боломун. Эми турмушум ошол жерде. Анан ушундай себептер да. Өз калыңыз менен келген турбайсызбы? Ооба. Анан кыздарыңыз менен сүйлөшүп турасызбы, келип турушабы? Азыр эми бир уулумду жоготтум, улуу балама. Эми Кудайга шүгүр, ага да Кудайга шүгүр деймин. Анан бир кызым бар. Уулум ошол биз жашаган, ата-энеси жашаган үйдө келинчеги менен, келиним менен жашайт. 4 баласы бар. Кызым мурун Калин колхоз эле, азыр Момбековпу, биздин колхоз неме менен чегара. Элинде да айтам, азыр дагы айтам. 3 малысы, мен бир толук мына тумчукам ачып карап, продукты кармабайм, дайым жаңы тамак жейбиз. Ушуга көнүп калдым. Ушу тамакты кыйбай эле кетпей жүрөм, душ жаныбызда чын барып жуунам, өзүм мен таптакыр көрбөйм кыздар. Өзүм барып жуунуп келем, душ качан болсо ачык,
Анан мени эмне деп көрбөйт бир кыргыз апа эже дейт, бизде эне дейт дешип, эмне десем айтканым кылып турушат, бирок мен дагы көп эле нерсени бер дебеймин. Андай талап кыла бербейсиз. ооба, эмне да тиги инемен аяла карап жүрдү да мени. Бирок азыр бул оңой болуп атат да, мен бул жака келип калганым. Силерге узак сүйлөп атам да убактыңарды алам деп. Кыйынчылык менен келгенде үйдөгүлөр кой бербейт, иним кой бербейт. Балдар неме менен, балдардын атасы менен ажырашуу күбөлүгүн алдым да мен. Мен бару жокту өзү закондон башка нерсени билбейм да өзү. Бир гана закон менен эле жашаймын. Ошондой бару жокту туура кылып кетем деп үйдө сүйүнүп отурсам, кызым жардам берип атат да. Анан эмне иним келип жүктөп кетип калды да. 60ка чыгып да адам ажырашабы? Тарыхта болгон эмес. Кантип отурасың ушул жерде? Чыгып машинага деп анан бир түйүнчөк түйүнүм менен портерине жүктөп үйгө алып келип алды. Алып келгенден кийин ага чейин деле кабар кылгам аларга. Мен ушундай иш тутуп атамын деп. Кабар кылбасаң болбойт да. Бир тууган менен кеңешип, эмне кылып турасың? Анан бир ай иним үйдөн кетирбей койду да. Барбайсың. Мен суу ичсем суу ичип, жакшы иним бар, өмүрүн берсин, ушу кошкон менен кошо барсын. Эмне десең тээрге 2 комната салып беремин. Ошол жерде өзүң тирилик кылып отура бересиң деп ошондой деди да. Ага болбой мен кетем дейт. Кыздар муну бир бекерчиликте телефон чалсаңар аябай көркөм деп айтам. Анан ыйлап кетем деп, анан ал иниме башкалары сүйлөй албайт да, берки иним сүйлөй албайт, жеңелери, эже карындаштары сүйлөй албайт. Сүйлөсө мени алып кетип, бүт эмнеме көтөрүш керек. Расходум барбы, менин мынау коопсуздугуна жооп бериш керек. Аны кыла алышпайт, бардыгы мындай эме үй бүлөсү бошоңурат дейм. Анан алып кете алышпайт. Анан эң акырында бир ай дегенде айттым, катуу айта албайсың да, менен түштүктөмүн да, андай жагы деп жагылдабайсың да. Айттым, ашым дедим. Мейли дедим, кетпе деп атасың, сени Кудай жабыласын дедим ошонуңа да. Бирок мен эртеге дедим, жолго чыгып голосовать деген сөздү билем, жана машина тоскондо голосовать дейт. Голосовать кылып кетемин дедим. Десем үндөбөдү. Анан түнүм менен уктабадым да, эшигин асты бордюр мондай кумура окшогонго тосуп коет го. Башым учуп кетет. Ошол жерге мынтип тыгып турам да, башым токтобой калды. Жоктан келиним келип калды, мугалим саат туруп. Эже деди, ашым айтты, мейли эжем барсын, айттым дедим, көнбөгүм, мейли жол кересин берем, бару жолун берем. Каалаганда келет, каалаганда кетет деп ошондой да уруксат берди дегенде эле жана баш деле токтоп, жаш деле токтоп. Ошентип келдим, кыйынчылык менен келдим кыздар. Муну кийинче ремонтту өчүрүп таштагыла, мына бейман сөздөрдү. Мындай да анан менин мурда бир эмнем бар эле да, ой пикирим. Анан балам өттү Россиядан. Анан өткөндөн кийин биз илгери алтындан бери билегим, азадар беле тилегим деген кошоктор эскирди, жаңыдан жаңы өлүмдөр пайда болду. Жоготуулары дейин өлүм дебей. Анан ушу балама кошок айттым да. Ушу кошокторду чыгарам дедим эле. Ушун эч бир силерде журналист келбей, мүмкүнчүлүк болбой, андан кийин мына унутуп кет. Ушу балдар дагы окуш керек да. Мен жаныма келип эмиле чоңоюп калар, анан окушса ушинтеби деген бир ой, бул бир. Муну коётур, анан да менин оюм өзүңөр толуктап коесуңар. Анан экинчиси, мен ушу түндүккө бөлүп калганмын да, улуу балам окуду, анын артынан келем, ошентип жүрүп, ушу түндүккө кандайдыр бир мындай сиңишип калганмын. Түштүктө деле жакшы, аябай жакшы.
Anan uşerge barsam ele bir mındayla жалгызсырап kalganday, ушундай bir жаман дебейм кыздар, ушуну чыгарбагылачы түшүндүрө албай атам. Ушинтип шээрде эле жүрүшүм керек да, шээрден кетип калсам эле Өзүңүздү жалгыз сезесиз. Ооба, тиякта жалгыз сезем да. А берде мына эмелер чал менен сүйлөшпөсөм жалгыз эле жүрдүм, жалгыз сезбейм өзүмү. Анан эмне ошол биринчиден неберелериме карасам деймин, окутсам деймин. Экинчиден анамчы кыздар сокур болуп калыш кыйын. Сокур болуп үйдө көмүлүп отурсаң, анан тиякта карыялар үйүнө кетип калган, апасын кетирип берген деп балама асылса, мындай бир ой бар. Мен борбордо жүрөмүн. Мына, кара ушунун айырмасын. Анан балама акыры айттым да, балам, дем токтотуп ал эми аялдар сүйлөйт да. Апам борбордо жүрөт. Апам илим билимдин артынан, ден соолугунун артынан жүрөт. Өзү карап бизге жардам кылып жүрөт апам. Кимдин апасы ушинтип ушундай ишке бара алат? Эч кимдин апасы көрбөй калбасын деп айткан деп. Акыры ушу ойду бул кыйынчылык менен чыгат да бул фразалар. Оңойдон чыкпайт. Карачы укмуш фраза экен. Булчу сен ар соккуну жеп балаң кайгыртып анан чыгат. Анан бир жолкусунда анан айттым, келиним айтам дейиним айтпайм. Ашыңга эч нерсе эмес дедим. Мен мына баламы эң бир наалага коюп кетип атам дедим. Балама сен эч ким наала кылбайт, мына балама кыйын деп. Ошондой дедим, ушундай. Анан да кандай жакшы сөздөрдү айтып берейин. Айткыла, суроону бергиле жооп берейин. Ай, вообще. Ой, Кызым бардыгы вакытта бар. Кызым айрама. Bir күпүрө жазып берейин. Анан суроону бергиле кыздарым, жакшынакай кылып. Мына ушу үй тууралуу бергиле суроону. Анан мен кайра эле жакшы дей берсимчи, жана кошометке окшоп тартынамын да. Бирок кыздар ушунчалык мурда деле жакшы, Курманалиева деле жакшы карады. Азыр эми бул эркек киши жаш экен, бакубат экен мына. Бизден бир аз мына башы мындайрактар да. Мына улуу сарабызды кечүүсүн баарын бирге чыгара беребиз. Отурган эле жерде. Ошолордун матрасынан бери күнүн которуп атат да. Азыр ушунчалык ушуга тазалыкка каттуу маани берип, экиден няня иштеп атат биздин крылодо, мына 68 адамга эки няня. Бизге няня көп керек да. Ошол жери абдан жакшы болуп атат. Ушу дагы эмне деп мактайын. Мына бүгүн эмне болду, көрдүңөрбү? Ооба, көрдүк апа. Бүгүн айрам сонун болуптур. Жактыбы силерге, көрдүңөр силер? Ооба, мен ошол жерде отурдум. Кимге балет эттиңиз? Мен бардыгына эле балет этип бердим. Катя бардыгын билем, Юлия жанагы биз чөмүчкүл деп коебуз, Лилиянычы. Айта албай калдык билетин. Юлия, спой дедим го. Мен алгырдайт да. Поддержка бербейсиз отуралы, колдоп. Ооба. Директор жан Аккөнөк бийкечтери да деле. Директор бар эди. Директор да байрамда. Кошулуп жатты. Düşkün ele Akgönök giygen bikeç Akgönök giygen bikeç Gelemin sen izler Gelse de hoş olmayram. Ya ошондой болду биян. Сонун эткенсиз го? Буну мен бас менен ырдайм да, Эберке. Таашылар сизде турбайбы? Өзүнүн ырыңды жатпай атат. Немен ырдайм, кайсын ырдайм, атам менен энемен ырдайм, эмнен ырдаймын. Жолдубайдын жанагы ушулар укмуш мааниси күчтүү да. Gülün üstü topundu araladım Gönül koşum Kant kendi tabalar
кайгылам күндөгү жалгыз кайып көрүнбөдүң жүрөктү жараладың көрүнбөдүң жүрөктү жараладың калачыдык үчүнчү куплеттин ырдай маанисин неметем да гүлдөн өстү бүлбүлдөр күйөт жарык кунарлана дүнүйө жүзүндө ушундай кубанычтуу күн болуп турат. Баарыңарды куттуктаймын. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн, тынччылык болсун дүнүйө жүзүндө, анын катарында биздин Кыргызстанда тынччылык болсун. Көп улуттуу элбиз биз. Баардыгын боорубузга тартып, кайра жакшыраагын ошолорго берип, ошолорду төрүрөккө өткөргөн ушул жалгыз кыргыз калкынын бул жаратылыштан мүнөзү. Ушул мүнөзү курчуп дайым улуу кичүүгө, дайым жанындагы бир боордоштор дебейин, боордоштор дейин. Кылган сыйлары күчөйө берсин, ушу бардыгына кыргыз элим сый көрсөтө берсе, кыргыздардын дагы келечеги өнүп өсө берет. Мына чек-аралар чечилип, политикага өтүп кетип атам, аябай жакшы болду. Бүт ушул президенттерибиз, эмнелерибиз бардыгы ушу иштеген депутаттарга дагы Кудайым күч-кубат берип, акылын курч кыла берсин. Артын карап, элин ойлой берсин. Буга чейин ойлобосо, мындан кийин сезим берип, карап ойлосун. Ушул кыздар силер дагы мына ушул келген кадамыңарга дайым күлөсүп, жакшылыктын үстүндө бүт проблемаларды ушул мына аны эмне деп коет, проблема дебейт, мүшкүл дейт. Ушу элдин мүшкүлүн кагазга уруп, ошо ютубка чыгарып, жакшынакай кылып ишиңерди алып бара бергиле. Жакшынакай чыгармаларды жазгыла, чыгармаларды жакшы көрөм. Экөө деген аңдеме бар. Жанагы кличкасын эмесин жылдыз деп алган, Венера деген аял киши. Турмушка чыкпаган. Ошонун эмнесин окуп койгула, ошону эле айтып берет. Урматтуу көрөрманым, карысы бардын ырысы бар демекчи, карыларыбызды эч качан тыштабайлы, кайрымдуу бололу.